Assalamu alaikum rahmatullohi va barakatuh. Hurmatly Marwa tele ko'rsatuv ko'rarmandары, Nasihat radiosunun ugarmandары, бүгүнкү сиздер менен жолугушууну насип кылган жараткан Аллахыма чексиз мактоолор болсун. Пайгамбарыбыз Мухаммед Муса салавату саламдар болсун. Бүгүнкү сиздер менен стереотип түз эфир стереотип программасынын түз эфирindебиз. Эфирде Тауып Зайналиев Кашим Абдурахманович. Бүгүнкү урматтуу Насихат радиосунун угармандары, бүгүнкү биздин сиздер менен сүйлөшө турган темабыз баягы эле медицинанын маселелери боюнча сүйлөшөбүз. Алардын ичинен кабарыңыздар бар. Дээрлик бир 5 айдан бери сиздер менен iç katуу temasında söz сүйлөшүп келе жатабыз. Шунун ошол söz адамдар iç катуусунун эмне ал кандай оору, ал эмнеден келип чыгат, анан кантип өөрчүйт, андан адам эмне жабыркайт, ошол жөнүндө сүйлөшөбүз. Анда биздин бүгүнкү сүйлөшө турган темабыз кайрадан эле iç катуу, орусчасы запор. Биз ошол сиздерге түшүнүктүү болуш үчүн биздин ошол сүйлөй турган сөздөрүбүз медицинанын өзүнүн илимий закон ченемдүүлүктөрү бар, жана түшүнүктөрү бар. Биз андан аттаптырып, аларды пайдаланбай туруп сиздерге биз ушул ич катуу эмне кандай оору экенин түшүндүрүп берүү мүмкүн эмес. Ошондуктан сиздерден суранабыз, мүмкүн болушунча медициналык терминдерди, биз айткан медицина терминдерди түшүнгөнгө түшүнгөнгө аракет кылыңыздар. Анда биз өзүбүздүн сүйлөй турган сөз баштайлык. Iç катуунун эң негизги себеби ашказан кайра иштеп, ичке ичегиден түшкөн тамак аштын жоон ичеги катмарларында суюктар көбүрөөк сорулуп, пайда болгон калдык масса катуураак болуп калат. Анан алдыга карай жылуусу кыйындап өз убагында чыкпай калуусуну iç катуу деп түшүнөбүз. Жоон ичегиде калдык масса суюгураак кылып алып жүргөн суюктук эмненин шарабаты менен канга сорулуп кетет деген суроо туулат да. Ушул суроодо жооп берүүдөн мурда бир маанилүү жагдайды айтып кетелик. Ичке ичегиден жоон ичегиге баягы тамак жеген тамак аштын иштелип чыгып, жоон ичеге өткөндө бир суткасына кеминде 750 грамм, орточо 1,5 литрге чейин суюктук суу раствору менен кошо өтөт да. Ошол раствордун ошо 750 граммдан кеминде 1,5 чейинки литри ушул жоон ичегинин узундугу 2 метр болот, диаметри 15 сантиметр болот. Ошонун көңдөйүндө сорулуп кетет бир сутканын ичинде. Анан ошол суунун көбүрөөк сорулуп кетиши адамдардын ич катуусуна алып барат да. Ушул ич катуунун биринчи себебин айтайлык. Түз ичегинин жана көтөн чучуктун эпителий катмарында трешина же жараканын болуусу алып барат. Бул жаракага аркылуу калдак суюктук гана эмес, аны менен кошо организмге интоксикация бере турган заттар, кээ бир вирустар, бактериялар, коз карындар, жалпак жана жумуру курттар тукумдарда сорулуп кетет. Биз ушул биринчи себепкимде токтоло кетелик, сиздерге кең түшүнүктүү болуш үчүн. Кээ бир адамдардын башы убакты менен башы ооруйт да. Baş oğurganın sebebi ошол жоон ичегеде жарака пайда болуп, ошол жаракадан интоксикация бере турган заттар канга сорулуп кетет да, ошондон адамдардын башы ооруйт. Ошондой эле кээ бир адамдардын боорунда, мээсинде, өпкөдө, көк боордо жумуру курттар учурап калат да. Мисалы экинокок, альвеокок, аскарида жана башка көп түрлөр. Ошолордун көпчүлүгү тамак аш менен тукумдар кирип калып, ошол ордагы ошо жоон ичеги аркылуу, трешинасы аркылуу канга сорулуп кеткенден улам пайда болот. Ошол жакта тукум өтүп кетип, ал бителер өсүп чоңоюп, куртка айланып, анан ооругандарды жабыркатат да. Ошондой эле кээ бир бактериялар дагы ошол трешиналар аркылуу сорулуп кетип, организм ар түрдүү оорулапай, мисалы лимфаденопатия пайда кылат. Боордо гепатоцеллурит бөйрөктө киста пайда кылат. Жана башка көптөгөн оорулар пайда кылат да. Экинчи себеби түз ичегиде жана көтөн чучукта веналык кан тамырлар варикозго учурап калуусуна да алып барат.
Бул патология эмне кесепетине алып келет. Веналык кан тамырлардын варикозу, кеңейиш, түз ичегиде жана көтөн чучукта кандын застой же солгундашына алып барып, эпителийдин иммундук клеткалары менен жабдылышынын начарлаткандан улам ички эпителий катмары боюнча патогендик микрофлора өрчүп кетүүсүнө шарттар түзүлөт. Анын касиетине көтөн чучуктун анусунан жана түз ичегенин эпителийсине бетин нымдап, зил бөлүп чыгарып турган клеткалар кызматы үзгүлтүүгө учурап, топтолгон калдык массасы алдыга карай жылуусу кыйындайт. Мына ушунун кесепетинен түз ичегиде жана ануста көп сандаган калыбай масса туруп калат. Üçüncüsü sebep, içtin katısının üçüncü sebebi жоон ичегенин нымдуу эпителийсинде раздражение, düйлүгүсү көбүрөөк болуп кетет. Бул патология баятан бери айтып келе жаткан нымдуу эпителийдин зарыл болгон намды жана зилди бөлүп чыгаруусуна азайып, топтолуп жаткан калдык масса жоон ичегинин кайсы бир бөлүгүндө туруп калат. Бул учурда içтин көбүсү, газдын көп бөлүп чыгуусу, кал менен кошо ак зилдин бөлүнүп чыгуусу менен коштолот. Бул оорулардын көпчүлүк учурда жоон ичегенин моторикалык кыймылдуулугу кызматынын начарлоосуна алып келет. Эпителий катмарын жукаруусунан кесепетинен висцералдык нервтик дөйлүгүлөр көп болуп, эндокриндик системада айрыкча калкан сымал бездин тиреоидтик гормондорунун ашча бөлүп чыгарышына чакырып, калыбай массанын курамындагы суюктуктарды анын ичинде эң негизинен суунун ашча сорулуусуна алып келет. Ошондой эле борборлук нерв системасында дисфункцияга учураган учурунда дагы пайда болот. Ошондой эле бөйрөктө кортикостероидтик гормондор бар. Алар дагы ашча бөлүнүп чыгышына чакырат кесепетинен жоон ичегиде суюктуктар анын ичинде суунун көп сорулуп кетишине алып барат да. Эми сиздерге жоон ичегиде пайда болгон патологиялык içтин катуусуна кандай таасир этерин карап чыгалык. Жоон ичегенин оорулар ичинен эң көп таркалганы колит деген оору болот да. Бул оорунун ар түрдүү патологиялык абалда учуратууга болот. Ошондой эле абалдын бири колиттик язва же жарас деп коет. Бул оорунун эң негизги белгиси чоң зары аркылуу кандан чыгып туруусу. Жоон ичегенин колиттик жарасынын патогениси көптөгөн факторлорду камтыйт. Анын ичинде эпителийдин жабыркашы, генетикалык өзгөрүүлөр, иммундук коргоонун начарлашы, жеген тамак аштар жана башкалар кирет. Колиттик жараганын көпчүлүк учурда түз ичегинин пайда болуп, андан аркы ички ичегинин көңдөйүнө көздөй чыгат. Колиттик жараны көпчүлүк учурда сальмонелла, шигелла, кампилобактерия, айромоназ, псевдомоназ, ичеги таякчасы жана башка кээ бир грибоктор жана вирустар пайда кылат. Анын ичинде микобактерия бар, кистоплазма бар, жана башка вирустар менен бактерия пайда кылат. Айтылган инфекциялар колиттик жараны кантип пайда кыла турганын түшүнүү үчүн жоон ичегенин эпителийсинде иммундук система кантип иштерине маани берели. Жоон ичегенин эпителийсиндеги инфекциялар канга жана лимфатикалык суюк өтүп кетүүсүнө барьер боло турган эпителийди бир нече катмарлы жана ал катмарлар бөлүп тура турган слиздер турат. Бөлүп чыга турган слиздер. Антимикробдук фактор катары иммундук системанын антителолор люминалдык микрофлора аркылуу изоляцияланып, дендриттик клеткалар бөлүп чыга турган Б жана Т клеткаларын лимфатикалык суюктуктар аркылуу жана аларды пайдалануу менен кошо ошол эле дендриттик клетка экспрессия жасай турган биологдор жана киллердик молекулалар өз ролун ойнойт. Аталып кеткен иммундук система эпителийдин тыгыздыгынын шарапаты менен гана иштейт. Эпителийдин тыгыздыгынын төмөндөшү люминалдык микрофлоранын жандануусуна алып барат. Люминалдык микрофлора оорусу козгойт. Ооруга учураган кээ бир клеткалар апоптозду пайда кылып, эпителий клеткалардын регенерациялык процессин ингибизация кылып, аны жоюу үчүн келген иммундук клеткалар биринчи кезекте киллердик экспрессия жасай турган иммундук клеткалардын молекулаларын апоптозго учуратып, лимфоидтик клетка пайда болгон оорун ырбатуучу цитокиндерди иштеп чыгып, эпителийдин катмарында колиттик жараны пайда кылат.
Эми ушул жерде айтып кетип турган нерсе, урматтуу радио угармандар, кишинин иммундук клеткаларынын 70%га жакын бөлүгү, 70%га жакын бөлүгү, анын ичинде көпчүлүк бөлүгү лимфоциттер түзөт. Мына ушулардын 70%ы жоон ичегенин бойлото жана ички ичегенин бойлото жайгашкан. Ошол жакта кан тамырларда жана лимфатикалык жидкосттордо, ошондой эле ошол ичегенин биринчилик эпителийсинде жана жарым нымдуу эпителийсинде отурукташканда, анын ушунчалык көп иммундук клетка кишинин 70%ы ошол жака отурушканын себеби дайыма биз тамак аш менен тынымсыз микробдор адамдын денесине кирип турат да. Мисалы, өткөн сабактарда биз айтканбыз, жөн эле буудайдын бир эле штук-данында миллиондогон инфекция саны бар да. Миллиондогон инфекциянын саны бар. Ошондон ошол тамак аш келген ошол инфекция ооз көңдөйүндө толук өлбөйт да. Ашказандын көңдөйүндө өлбөйт. Ал көбүнчө ички ичеги менен, айрыкча жоон ичегиде көбүрөөк локализация болуп топтолот да. Ошондуктан ошол инфекцияларды коргоп туруш үчүн иммундук клеткалардын 70%дан бөлүгү ушул ички ичегенин, жоон ичегени бойлото, ошондо жайгашкан кан тамырларда, лимфатикалык тамырларда жана жарым нымдуу эпителий катмарларда отурукташканда. Эми силерге колиттик жаранын кандай түрлөргө бөлүнө турганын айта кетелик. Колиттик жаранын көпчүлүк учурда түз ичегенин ануска жакын жеринде пайда болот. Белгиси чоң заара кылганда кан тамчылайт. Проксималдык колиттик жара деген түрү. Оор түз ичеген менен сигмовид колиттик жара көпчүлүк түз ичеген анус. Проксималдык колиттик жара оор түз ичеги менен сигмовиддик ичегилер орун алып, кээде ичтин өтүүсү, ичтин буроосу, чоң заара кылууга чакырган симптомдор жана айрым учурда кан тамчылайт. Сол тараптык колиттик жара. Бул колиттик жара сигмовиддик жана ылдыйлаган жоон ичегиде болуп, ичтин буроосуна, сол каптал тараптан ооруну, кан агымын жана башка симптомдорду берет. Эми панколиттик жара кийинки түрү. Бул оору жоон ичегини боюнча жүрүп, абалан бар курсак көңдөйүн оорутат. Ичтин буроосуна кан кошок аккан диареясынан жана алсыроосунан болот. Ички ичегинин эпителий катмары бир катмарлуу эпителийден турат. Ушул бир катмар эпителий өтө кыймылдуу келип, ворсинкалар жана инвазиялык түрүндөгү либеркөндүк клеткалар тарабынан уюштурулган. Эң негизги кызматы азык заттарды жеңилирээк жутулуусун камсыздап, ири заттарды сорулуп кетишине барьер болуп, ичегедеги микробиотасына жана иммундук система менен өзара байланышты жүргүзөт. Эпителий клетка бир эле мезгилде секреция иштеп чыга турган бокал түрүндө клеткаларды өзүнө камтып турат. Ал клеткалар дым бөлүп чыгаруу менен кошо антимикробдук пептиддерди, террористик, бета-резистик сыяктуу белоктор иштеп чыгып турат. Кандайдыр бир таасир астында эпителийде бокал түрүндө клеткалар азайып кетүүсү аларды иштеп чыга турган антимикробдук пептиддер иштеп чыгуусунун азайып баруусуна шарттап, анын кесепетине микробиота инвазияланып, эпителий клеткалардын бузулуусуна жеткирип, колиттик жаранын пайда болуусунун себепчилеринин бири болот. Чынында эле ичегинин эпителийсинде миллиондогон эмес туугандар, миллиарддаган вирустардын, козу карындардын, бактериялардын жана төмөнкү түзүлүштөгү мителер жашап, микробиота түзүшөт. Ички ичегенин дистальный бөлүгүндө жана жоон ичегенин подвздошный жеринде инфекция өтө көп отурукташкан, айрыкча бактериялар. Айтылган инфекциянын ичегенин эпителийсинин ички органдар өтүп кетиши үчүн иммундук система иштейт. Иммундук система кантип иштейт? Аны түшүнүү үчүн иммундук системага маани берелик. Иммундук система тубасы адаптивдик жана анатомиялык мүнөздө же шарттуу болот. Мүнөздө же нымдуу болуп бөлүнөт. Тубаса иммундук система инвариттик рецепторлор бөлүп чыгаруу менен инфекцияларды тааныйт. Бул тубаса иммунитетке дендриттер, макрофагдар, гранулоциттер кирет. Адаптивдик иммунитетке бета жана Т клеткалар, иммундук клеткалар жана алардын антигендик таанып билүүчү рецепторлорду бөлүп чыгарат.
Ал үчүn эптели нымдуу катмарында менен ассоциацияланып калат. Экинчи бөлүк болгон нымдуу катмардын иммунитеттик лимфоциттер түзүп, алар иштеп чыккан иммуноглобулин менен пайда кылган антителолор иштейт. Организм лимфоциттер 75% жакын ичеги көңдөөлөр боюнча бөлүнгөн. Ичегенин нымдуу катмарын ичеге лимфоиттик ткандардын ассоциациясы пайда болуп, ал эпителиалдык клеткалардын катмары менен бириктирип ткандардын ортосунда орун алган. Бул ассоциация лимфоциттер биринчилик иммундук системасын түзөт. Ал эми макрофагтор болсо ага келген инфекцияны жутуп алып өлтүрөт. Урматтуу, бул жерде иммундук системасында маани берүүнүн себеби аз бая эле айттык, ичеги жоору ичеги көңдөйдө миллиондогон эмес миллиарддаган инфекциялар жашайт да. Ошол инфекциялардан биринчилик коргонууну лимфоциттер түзөт да. Лимфоциттер өзүнүн коргонуу түзүшү үчүн тургусун адамдын кандын плазмасында иммуноглобулинди пайдаланат дагы. Ар бир инфекцияны таанып биле турган өзүнүн рецепторлору бар. Ошол аркылуу таанып билип, ошолорго карата ичегенин катмарларында, айрыкча жарым нымдуу эпителий катмарында жана булчуң катмарынын лимфатикалык түйүндөрүндө антитело пайда кылат ар бир инфекцияга карата. Ошол антитело аркылуу гана ал лимфатикалык тамыр аркылуу ичкерге кирип кетпесин жана кан аркылуу ичкерге кетпесин тосуп турат да тоон. Ошондуктан иммундук системанын баягы адамдын мителерде инфекциялардан сактоодо ролу өтө чоң да. Бага жеткич деп атасак да болот. Эми ичке лимфоциттик ткандардын микробдордон сактануусун, алардын регенерациясын калыбына келтирип, гомеостазын жөнгө салып турат. Дендриттик клеткалар эпителийдин нымдуу катмарын иммунитетти калыптандырат. Ал үчүн абалан бар клеткалардын мембраналар ортосунда антиген катары кабыл алып, лимфатикалык тамырлардын мезентералдык түйүндөрүндө миграция болуп, ал түйүндө Т жана Б лимфоциттер активдешип, дифференцияланып, экспрессия үчүн даярдалат. Түшүнүп турсаңыздар, Т лимфоциттер өз кызматын аткаруу үчүн дендриттик клеткалар тарабынан хомингдик рецепторлор аркылуу активдешүү менен кошо эпителий нымдуу катмары аркылуу тегиз бөлүштүрүлөт. Мына ушундай тегиз бөлүштүрүүнү кемекиндик рецепторлор жана интегриндик рецепторлор аркылуу ишке ашырылат. Аталган ситекиндик рецепторлор нымдуу катмалардын клеткалары менен адгезиялангандын шарапаты астында жүрөт. Ичке ичегенеден жоон ичеги суткасында 1,5 литрден ашказанда иштелип чыккан суюктук келип түшөт. 1,5 литрге чейин. Анын 200-400 мл жакыны кал менен кошо сыртка чыгарылат. Көрүнүп турганда жоон ичеген ашказанда иштелип чыккан тамак аш суюк түрүндө келип түшүп, ал жоон ичегиде сорулат. Мына ушул процесс убакыт жөнгө салуудан көз каранды болот. Эң негизги көрсөткүч бул реабсорбция процесси болуп эсептелинет. Ал негизги реабсорбция процесси катары натрийди иону жүргүзөт. Натрийди иону өзүнүн каналдары аркылуу активдүү реабсорбция болсо, суу акырындык менен сорулуп калат. Натрийди иону ар түрдүү жолдор менен реабсорбция жүрөт. Натрийдин суутек мембранасы антипортердик катары эпителийдик натрий каналдар аркылуу углероддук чынжырчасы кыска болгон май кислоталары сорулушу аркылуу да күчөшү мүмкүн. Андан тышкары плазма натрийдин ионунун жылуусу хлорид ионунун реабсорбциясынын электрохимиялык градиент аркылуу жүрүшүнө шарттар берет. Кээ бир учурда хлорид ион бикарбонат иону менен алмашып калышы мүмкүн. Жоон ичегиде боюнча сорулуп жаткан суунун азайып баруусу калийдин ионунун электрохимиялык градиент боюнча плазмага өтүүсүнө өбөлгө түзөт. Натрийди иону активдүү сорулуусу да калийдин ионунун электрохимиялык градиент боюнча өтүүсүнө шарттар берет. Кээде калийдин иону азайып кетиши, тактап айтканда 25 мега электровольттан жогору болсо, ошондо калийдин иону сорулушуну мүмкүн. Эми бул жерде урматтуу туугандар, көпчүлүк адамдардын, элдин көпчүлүгү жоон ичегеден жабыр тартат да. Анан жоон ичегеден ич катуудан жабыр тартат. Ушул көпчүлүк азыр бизден бир нерсени жоопту билгиси келип турат да.
Emne üçin joon iç katudan adamlar jabırtatadi. Al emneden ulan paýda bolat degen surolar bar da. Oşol suroga jogap beriş üçin men sizlerge oşol joon içegenin oğrularını jönde düşündürüp gelip anan akırkısında joon içegede reabsorpsiya prosesi ýürüýät degende aýtyp jatabız da. Al reabsorpsiya prosesi degeni bul hazır aýtdyk 1,5 litrege çeýin içki içegeden joon içegege bir sutkada kalboy massa ötüp turat da. Anın 200-250 milligramı gana sırtka kal menen çygar. Kalgan bardyk deň joon içegede turup al joon içege arkaly kanga sorulup ketет da. Mana şu sorulduğun reabsorpsiya prosesi dep aýtabız. Oşo reabsorpsiya prosesinin negizinen suwunun soruluşu düşündürет. Suwunun soruluşu bul jerde takta kimyalyk proses ýürüt da. Al kimyalyk proses, kimyalyk we fizikalik proses ýürüt, iki proses ýürüt da. Kimyalyk fizikalik prosesin ýürüşü osmos basymy degen düşünük menen baýlanışly bolat. Osmos basymy bolganda egerde kalboy massada misaly natriň ýonu artykçylyk bolup kandyň plazmasy azyrak bola turan bolsa natriň ýonu emne götetken tigi alyga ötüp ketет, kan götet da. Egerde kanda natriň ýonu köptük bolup kandyň plazmasynda alem suýuktuk massada azlyk bola bolsa natriň ýonu su tarapga je kalboy massa tarapga çygat da. Mana şunda osmos basymy arkaly reabsiýalyk proses ýürüt da. Emi sizlerge düşünükli boluş üçin egerde su joon içede kançalyk az sorulsa, iç katu oşonçoluk az bolat. Daň many bergile egerde joon içegen köňdöýü boýunça suwunun reabsorpsiýasy kançalyk azrak bolsa, iç katu oşonçoluk azrak bolat da. Egerde su kançalyk köpürak sorula turgan bolsa, iç katu oşonçalyk köpürak bolup, içinden çyga turgan kalk oşonçalyk katu bolup, anan joon içegenin köňdöýleri boýunça jyluusy oşonçalyk kıyındaýt da. Kıyındagana jaraşa joon içegede bayağı öýköp jiberip her türlü oğrulardy paýda kılat da. Öýkölgen jerde bayağı infeksiýa öte köp dep aýtmadyk. Oşo infeksiýalar güldep ösüp ketişine şart da beret da. Emi mesele kançalyk suwuny biz eger joon içege suwuny soruluşun kançalyk azaytypga jeçe ala turgan bolsak, oşonçal adamlar iç katudan aryldyga mümkinçilik bolat da. Al üçin kanday proses bolady? Mana şol proses natriň ýonu menen baýlanışly bolat da dogandar. Egerde natriň ýonu kançalyk köpürak sorula turgan bolsa, reabsorpsiýa bolup kanga sorula turgan bolsa, su oşonçol azrak sorulat. Egerde natriň ýonu azrak sorula turgan bolsa, su köpürak sorulup iç katu paýda bolup galat da. Mana şunday proporsiýa bar da. Düşünýärmi? Oşonduktan biz iç katuny oňdaş üçin iç katugan adamlardan şu jabırkalyşyny azaytyş üçin biz natriň ýonunu paýdalansa adamlar iç katusy azaýat da. İçniň katusy azaýat. Anan kalboy massa suýugyrak bolup sırtga çygat da. Oşonduktan biz natriň ýonunu darulaş uçurunda biz oşo iç katuganlardan azaýtyş üçin, iç katuny jeňildetiş üçin natriň ýonunu paýdalanabız da. Oşonda ele bir ele mezgilde natriň ýonu köpürak sorulup kete turgan bolsa, kaliýdin ýonu dagy hazır bu aýtpay turan natriň ýonu kançalyk köpürak sorula turgan bolsa, klorit ýonu bar da. Misaly tamak aş tuz özü natriň klordan turat da. Oşonun adamlar tamaka başka düşkende, anan adam organizmine düşkende bul iyonlar ajrap ketет da. Natriň iyonuna, klorun iyonuna. Egerde tamak başka tamak koşula turgan bolsa, kede klorit iyonu haligi koşulmalarga da koşulup ketет da. Anan organizmde içki içege çygarylgan sekresiýa haligi fermentlerden aslında bul gaýradan ajrap klorun iyonunu ajraýt da. Natriň iyonu kançalyk köp sorula tursa, klor iyonunu da özüne tartyp alat sebebi bul jerde iyonlardan balansy boluş gerek da, kanda plazma. Oşonduktan natriň iyonu kançalyk köpürak sorula tursa, klor iyonunu da özüne oşonçalyk köpürak tartyp alat da.
kandın plazmasında kançalık natriy iyonu köp bolsa, kanda jana kandı plazmasında natriy iyonu kançalık köp bolsa, xlorдун iyonu oşonçoluk köp bolsun alıp kelip dagı alam kandağı kalinin iyonu sırtqa çıkkanga majbur bolat da. Oşonduktan silerge kaliy men natriy iyonu biri-birine karama-karşı işleydi. Demek kalinin iyonu kançalık köpürak çıga turgan bolsa, suunun soruluşu oşonçoluk azırak bolat da. Demek su kançalık soruluşu azırak bola turgan bolsa, iç katı oşonçoluk azırak bolot. Oşonduktan biz daruloo prosesinde iyonlardan bir-birine katnaşın, andan sırtkary biz oşol juwon içegen katusun kesepetine, al jerde kalban massa içegide öykölsesi kesepetine, jana başka kesepetler payda bolgan jaralardy biz daruloo arkulu biz adamlarda iç katusunu jöngө salуу mümkünçülüğüne eýebiz da. Daha bir jol düşündükde aytayın. Biz iç katını darlaş üçün, iç katkan adamdan darlaş üçün, juwon içegide payda bolgan kalit degen orunu, kanın apoptoz degen oru var, dalika sigma dep koyat. Oşol orular daruloo arkulu biz juwon içegenin orusun darlaýbız da, iç katyny darlaýbız. Oşonda ele oşol orular payda bolgandan juwon içegen katmary boýunça iriňler payda bolat. Al iriňler köpünçe bakteriyalar payda bolatынан griboklar payda bolat köpürak uçurunda. Muna oşo iriňler çıgaryp oturup, anan patogendik mikrofloralardan ziyanyny azaytyp oturup, biz emnege alıp geletkenbiz? Juwon içegenin epitelik kızma suloyunun işleşini jöngө salууga alıp jetkirebizde. Oşo jöngö salуу jetkenden keyin biz reabsorpsiya prosesini daruloo ötöbüz da. Reabsorpsiya prosesi degeni bu suunun kanga soruluşu içegide. Oşunu jöngö salуу arkulu biz adamlar juwon içegiden juwon içegen için katusundan gaýıktyrabız da. Mine biz mına uşul maselege kelgende biz jakynda biz sizlerge süýnüşli habar aýtsak bolat. Biz juwon içegede oturukdaşkan, şu orulardy payda kılıp buzup atkan bakteriyalar bar da. Şu bakteriyalar jöngö sala turgan dary işlep çykdyk da. Bakteriyalardan jöngö sala turgan. Bu jöngö sala turgan emneni aýtdy? Bakteriyalar bakteriya tınımsız adamdan organizm ziyan tegizip durat. Al ziyan kандай jol menен tegizet? Bular toksin bölüp çıgarat. Reaktivdi biolog toksin bölüp çıgarat. Uşul toksin arkulu juwon içegen kanın katmary bir gana sili epitelik emes, anın içinde turgan bulçun katmarlaryny, andan sırtqa atkan serozun katmarlarında bozup, anatomiýalyk strukturasyny çeyin bozup jiberet dagı. Anan juwon içegi özünün formasyny saktaý alбай kalat da. Anan bir jerde kısylyp bulup kalsa, ekinci jerde keňeýip salpaýyp ketет da. Muna oşol ziyandaryny toktota turgan biz dary işlep çykdyk da. Andan sırtkary oşol juwon içegeni mene ziyanga uçuratup menen bakteriýalar çektelip kalбайт. Janynda turgan böýrekde kista payda kılat. Juwon içegede juwon içegede boorda atrofiýa kılat. Nekrozga aparat, andan keyin gepesilen rakka kodurat, uyku bezin головкасын bozat, telosunu bozat, anan kursak köňdeýünde gryjalar payda kılat. Muna uşular baryny toktota turgan biz dary işlep çykdyk da. Oşol bilen birle mezgilde uşul xlorit bakteriyalar uşul birle mezgilde bakteriyalar kanda immun sistema menen til tabışyp alıp kanга ötüp ketет da. O kanга ötkenden keyin bular goldun buttumdan da muğundarında oturuktaşıp alıp polartrit, artroz degen orular payda kılat da. Biz oşonu payda egerde virustan bakteriya payda kılaturan bolsa toksindi bölüp çıgaraturan toktota turgan daryny işlep çykdyk da. Bul daryny işlep çykyp köp wagtdan beri meni etkilep oturup akyrky jyýyntygyna jetişdik. Men uşul körsötүүдөн paydalanyp aýtarylym. Biz şol jetişken ilgiligizdi sizler paydalansaňızlar den soluňardy oňdap çyňdaş üçin öte jakşy bolady ele. Andan akyrky sözüm urmatly bugünkü radio Daşykatrozun gormandary oşol uçurda juwon içegen orular aýba gyrybap ketkenden ulam adamlarda gepesilerine rakka, böýrekden kistalar köbeýişine, anan hemodializge düşkendir köbeyip ketmezat. Andan bölek ayallardan jynys organlarında kistalar payda bolup köp adamlar töretden kalıp kalbady köp ayallar.
erkeklerden prostatit oorusunda aябай küçöp ketip köp al turgay жыныстыгы organdagy uruk paýda kılgoçu bazaldyk kletkalarga çen täsir etip atat da. Şonda köp jaş baldarlardan hazır impotensiýaga yktaşyp kalyp atat. Anan adamlar öte köp prostat oorusu menen ооруп atat. Muna şolardyň bardygynyň etiologiýasy gelip çygyşy joğun içegidegi patogendik mikroflora menen baýlanışly bolat da. Oşondukdan bizdin özür paýdalanan hazır işlep çykan dary paýdalansaňyzlar Allah'ım Teala'nın kısa den sonuňar bir top çyňalyp, oňalyp, işiňer aldyga jylyp oňalganga mümkinçiligiňer bar. Oşunu menen urmatly bügüzün Nasihat radiosynyň ugarmandary, marbat tele körsötüň görelmandary şunu menen bugünkü isqatu temasyndagy size mesulleşdirýän sözü aýagyna çykdy. Soragyňyzlar bolsa WhatsApp arkaly, men WhatsApp nomerim arkaly jana oşol Facebook barakçama jaralaýmyn. Haşim taap Haşim Zaynalpden oşol goja jerge soragyňlar bolsa жазsaňyzlar bolat. Siz baryňyzda Allaha emanet bolýar, sag, salamat, aman esen bolňyzlar. Dagy bir jolu düz efirde uçraşganga çen aman esen bolňyzlar.